Мықты деп сүйіну да жақсы екен. Қашан башталды? 2 жыл болды бері башталды. Ушу жаштардын демилгеси менен мына Ибраимов Базарбайдын үйү бүтүп, мына бүгүн тапшырылып отурат. Сузактын Барпы айыл аймагына караган Өлгү айылында өлгөлүү иш жасалды. Анткени кайрымдуу айылдаштарынын жардамы менен Базарбай Ураимов жана анын жубайы жаңы турак жайлуу болушту. Балдарды, мигрант, өлгүдө мигрант балдар бар. Основной ошо каганы өлгүнүн балдары, усталары, эми баарын атап айтыш көп балдар. Ушу жаштардын демилгеси менен мына Ибраимов Базарбайдын үйү бүтүп, мына бүгүн тапшырылып отурат. Базарбай Ураимов ден соолугуна байланыштуу турмуш абалы оор, сүйлөй албайт, биринчи топтогу майыптыгы бар инсан. Чектелген мүмкүнчүлүгүнө жараша жумушу жок. Андыктан бул үй бүлөнүн жашоо шарты майыптыгы үчүн алган 4000 сом жөлөк пулуна байланган. Мен дагы ушулардын жээнинин аялы болом. Ana şu Өлгү айылдын эр азаматтарына, жаш балдарга, şu айыл аксакалдарга баарына чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иштебейт. Бул баланын тагабыздын колу дагы слабый, тили дагы сүйлөбөйт, кулагы бар, бирок колу слабый. Анан анча-мынчамдай айлап немелерге барат. Ал жубайы менен буга чейин шарты жок, урап калуу коркунучунда турган үйдө жашап келген. Жаган чачында чатырынан суу тамып, 2 эсе коркунучта күн кечиришкен. Эми ал кыйынчылыктар артта калды. Тамга ошо жер кыймылдайт эле. Анан көчүп кете деп корком да, мен ошон үчүн айткам. Неме бүтүрүшүп берди, үй салып берели, жардам берели, ошончо туруп деп ошентип айтышты. Үйүңүздөр сонун экенби? Ошондой үйгө кирем деп, жаңы үйгө кирем деп сүйүнүп аткам. Мен мына бүтүп калдым, жакында киребиз. Ошода киребиз да өзүбүзчө кирген менен аксакалдар топтоп, анан кийин неме кылып киребиз да. Элден бата алып киресиздер дагы? Ооба, элден бата алып, аксакалдардан бата алып анан киребиз, өзүбүзчө кире менен болбойт да. Ошо Бул үй бүлөнүн бир эле уулу бар. Мында тарбиялап чоңойтуу кыйынга тургандыктан жакын туугандары карамагына алышкан. Шарты оор үй бүлөнүн абалын эске алып, айыл жаштары 3 бөлмөлүү бардык шарттары менен үй салып беришти. Үйдүн курулушуна ар тараптуу жардамдар, жеңилдиктер менен бирге 600 000 сомдой каражат жумшалган. Турак үйдүн курулушу 1 жыл 3 ай аралыгында бүткөрүлгөн. Негизи бул үйдү баштардан алдын айылдын аксакалдары менен жаштар кеңешип дуу алып баштадык. Основной акчаны өзүбүздүн Өлгү айылынын фонду бар. Фонддон каржыладык. Аллахка шүгүрлөр болсун, бизге мүмкүнчүлүк берди. Ушундай бир сооптуу ишке өгөлүү болдук. Негизи бул чогуу биздин айылда чогуу өскөн акелерибиз болот. Кичинекейибизден тааныйбыз. Ошол азыркы эски үйү жашоого шарты начар болчу. Азыркы салган үйүбүз бүт заманбап, ичинде ысык суу, жылуу суу бардык заманбап салынды. Эми ушул учурдан пайдаланып, биздин фонддогу основной акча бөлгөн сапарда жүргөн агаларыбыз, Өлгү айылынын тургундарына ыраазычылык билдиребиз. Кудай кааласа, мындай сооптуу иштерди көбүнө кылабыз. Бул сооп иш садакай жарыя деп кабыл алдык. Бизден кийинки адамдар да өлгү болуп, башка адамдар да ушундай сооптуу иштерге катышып калсын деп. Кошумчалай келсек, Өлгү айылынын жаштары мындай үй бүлөлөрдү көз жазымда калтырбай, жардам берүүнү улантаарын айтышты. Анткени муктаждарга үй салып берүү идеясы калкты жакырчылыктан чыгаруунун бир жолу дешет. Өлкө аймагында мындай үлгүлүү саамалыктар акыркы жылдары алгылыктуу колго алынып келет. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.